Алматылык сүрөтчү этникалык элементтер менен кооздолгон реалдуу сүрөттөрдү тартат. Салтанаттуу ойму чиймелери бар портреттер чыгармага улуттук көрк берет. Динара Осман айрыкча аялдардын образын тартуунун чебери. Бул аны күн сайын шыктандырган сүйүктүү темасы. Улуттук кийимчен зер буюмдары менен сулуу кыздардын образы анын полотнолорунун башкы каармандары. Мындай чыгармалардын бири Буурчактагы Ханыша. Аны автор бир нече күндүн ичинде даярдаган. Сүрөтчү өзгөчө көзгө маани берет. Аларды кылдаттык менен тартат. Динара көз адамдын жан дүйнөсүнүн көрүнүшү экенине ишенет. Ты когда начинаешь вдохновение с самого... Сүрөт тарта баштаганда шыктанасың, анан убакытка карабастан сүрөт тарта баштайсың. Мен казактын бай этномаданиятын көрсөткүм келет. Анын чындыгында айтаары көп. Менин эмгектеримди мекендештер Казакстанда гана эмес, чет өлкөлөрдө да сатып алып жатканы кубандырат. Бул мага өнөрүбүздү сактоого жана көрсөтүүгө жардам берет. Өлкө тууралуу көп нерсе айтууга болот. Бизде талаалар, тоолор жана кол жаратылыш ар кандай мезгилде бар. Бул мага дем Потому что берет. и степи, и горы, и пейзажи, и времена года. Это все меня вдохновляет. Өз ишинде ар кандай ыкмаларды колдонот. Анын ар бир сүрөтү уникалдуу. 20 жылдын ичинде ал 500гө жакын сүрөт тарткан. Динара Осман өзүнүн эмгектерин социалдык тармактагы баракчасына жарыялайт. Окурмандар ага ар бир сүрөттүн аталышын тандоого жардам беришет. Сүрөтчүнүн уулдары да апасы менен сүрөт тартканды жакшы көрүшөт. Я пишу рядом с ней. Мен кээде апам менен бирге сүрөт тартам. Уйкудан ойгонуп, конок бөлмөсүнө барсам, түнү бою тартылган даяр сүрөт болот. Мага бул көрүнүш абдан жагат. Стоит картина, которая уже за ночь почти закончена. Динара Османдын эмгектери Нью-Йорк, Лос-Анджелес жана Дубайдагы жеке коллекцияларда бар. Алматылык сүрөтчүнүн кыялы өз чыгармаларын Парижден Лувр музейинде көрүү.